Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Оштогу Фуркаттын центринен сатыла турган таптаяр болгон 10 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге дарегин толук түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Оштогу мына ушул Фуркат круговойдун жанында турам. Бул жакта болсо Фуркаттын круговой жайгашкан. Бул жерде флагы да көрүнүп атат. Мына ушул Фуркаттын круговойунан сиздер тыыны көздөй бул жака 200 метр түз жүрүп келгениңиздерде ушул эле центральный жолдун оң тарабында, тактап айтканда 4-чү дайректе ушул сатыла турган жер үй жайгашкан. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, тыы тарапка карап кете аласыздар. Азыр мен сиздерге ушул сатыла турган 10 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын колдон келишинче алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, эйсин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы чалып сүйлөшүп, ушул жер үйгө келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Бул жер үйгө сиздер 2 варата аркылуу кирсеңиздер болот. Бул жагында чоң варатасы, аркы тарабында болсо кичинекей варатасы жайгашкан. Үйдүн сыртын көрүп атасыздар, көчөттөр тигилген, чоңоюп, уже кадимкидей мөмө берип калган экен. Ушул жерлер дагы ушул сатыла турган жер үйгө тиешелүү. Бул жака бир тапчан же болбосо бир көчөттөрдү тигип, кошумча дагы бир жумуш кылсаңыздар болот. Ушундай эске алыңыздар. Тактап айтканда, үйдүн алдында дагы мына ушундай кеңири жерлери бар экен. Эшигин алды дагы стяжка болуптур. Үйдүн алды мына ушундай көрүнүштө, достор. Мына ушул варатаны ачып үйдүн ичине кире беребиз. Үйдүн алдын көрүп атасыздар, стяжка болгон. Бул жака бир 2-3 машина кеңирип атат экен. Жери болсо 10 сотых, 2 чек бириктирилген экен. Азыркы учурда Фуркаттын центринде өзүңүздөр билесиздер, жөн эле пустой чек 30 миң, 35 миң доллар болуп атат. Ушундай эске алыңыздар. Бул болсо 2 чек экен. Условияларына келе турган болсок, бул жерде суу бар. Мына ушундай үйдүн сыртына, үйдүн ичине дагы таза суу чыгарылган. Суу, свет боюнча сиздерде маселе жаралбайт. Фуркаттын центринде круговойдун жанында эле жайгашкан бул үй. Ошол себептен Кудай буйруса жакынкы айларда, жылдарда бул үйгө дагы центральный канализация, газ дагы Кудай буйруса кирет. Мына ушундай. Азыр бул жерде 2 үй бар экен. Бул кичинекей үйү 4 бөлмөдөн турат. Узун турасы 12ге 9, камкыш менен тургузулган. Эң негизгиси бул үй времянкасы 2 кыш менен тургузулган экен. Кышындасы абдан жылуу болот дейт үйдүн эси. 1965-жылы салынган эски үйлөрдөн экен. Крышасы болсо шипр менен жабылган. Мындайча айтканда даяр үй. Келип ремонт кылып, кирип жашай берсеңиздер болот. Бул жагында чоң үй жайгашкан. Бул 6 бөлмөдөн турат экен. Бул бир аз жаңыраак экен бул үйгө караганда. Мына ушул чоң үйдөн баштай берели биринчи. Так, жерин айттык, условияларын айттык. Азыр үйлөрдүн, бөлмөлөрдүн абалдарын көргөзүп берели. Бул верандасы болуп калат ошондо эми. Тапчаны дагы бар экен. Верандасы дагы кеңири, кенен. Азыр лампочкасы күйүп калыптыр. Бул ошондо кухнясы, печкасы дагы бар экен. Үйүңүздөрдү жылытып, чайпай ушул жерде ичеткесиздер. Бул биринчи бөлмөсү болду. Асты полу жаач экен эң негизгиси. Бул жагында дагы бөлмөлөр кеңири экен. Бул ошондо гостиный, айнек терезелери орнотулган, көчө тарапта карап турат экен. Эң негизгиси темир тосмолору дагы бар. Ремонту мындай орто деп айтсак болот. Жакшы деп дагы эсептеп койсо болот. Мына ушундай. Азыр мына камерада бир аз караңгы болуп калат экен, бирок негизи бөлмөлөрү кеңири, кенен, потолоктору дагы бийик. Жакшы. Бул ошондо акыркы бөлмөсү болду. Сатыла турган жер үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, кээ-бирки буюмтайымдар калат экен, кээ-бирки буюмтайымдар кетет экен. Ал жагын биз эми өзүбүз сүйлөшүп келишип алабыз дейт.
келишим түрдө экен. Документ маселесине келе турган болсок, документтери бүт бардыгы так, бүт бардыгы жакшы дейт. Закон түрүндө жакшылап үй ээси сиздерге өткөрүп берет экен. Бул жагында кичинекей үй жайгашкан, 4 бөлмөдөн турат экен. Бул жака киргениңиздер деле бул жагы веранда болуп калат. Бул жагында тапчаны дагы бар, склад менен экен. Оң тараптан баштай берели анда. Бул ошондо биринчи бөлмөсү болду. Жакшы, бул жак жаркырап сонун болуп көрүнүп турат экен. Ремонттору дагы жакшы. Потолоктор пластик, дубалдар обой. Эң негизгиси бул жер үйдүн эки үйдүн тең полу жыгач экен. Ошондой эске алыңыздар. Бул жака төз кире турган болсоңуздар, бул жагы кухня, печкасы дагы бар. Үйүңүздөрдү жылытып, ушул жерден тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Так. Бул жагы болсо дагы бир бөлмөсү, спальный. Айнек терезелери эко, көчө тарапты карап турат. Темир тосмолору дагы орнотулган. Күнгөй тарапта жайгашкан жер үй. Күн чыкканда эле мына ушул үйгө күн тийип турат экен. Достор, эми колдон келишинче сиздерге толук маалымат алып бергени аракет кылып атабыз. Кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсине чалып, сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип көрүп кетесиздер албетте эле. Эки үй тең кам кыш менен тургузулган. Узун турасы 12ге 9 болду. Бул жактыкы 12ге 10 болду. Эки тең кам кыш, бирок эки кыш менен тургузулган үй экен. Албетте эле кышындасы жылуу болот. Крышасы болсо шипер менен жабылган, черный потолок болгон. Эки эшик менен киресиздер. Бул жагында чоң баратасы. Үйдүн оң тарабында кичинекей эшиги дагы бар экен. Азыр сиздерге көргөзүп коелу. Мына ушул тараптан дагы кирип келсеңиздер болот. Үйдүн алдыдагы стяжка болуптур. Азыр ылдый тарапка түшөбүз, дагы короолорун көргөзүп коелу. Бул жагы короосу болуп калат. Көчөттөрдүн түрлөрү эгилген, уже чоңоюп, кадимгидей мөмө берип калыптыр. Жери дагы тегиз. 4 тарабы тең тосулган, чек аралары такталган. Фуркаттын центрине чыгып барсаңыздар, бул жакта бир аз эле жүрсөңүздөр, 150 метр жүрүп барсаңыздар Фуркаттын центри. Ошол тарапта мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы бар. Маршруттук каттамдары дагы бар. Эч кам санабай кеңир ала берсеңиздер болот. Бүт бардыгы жакын эле. Сырткы ажатканасы, бул жагы малканасы. Мал багып, кой багып, кошумча жумуш кылсаңыздар дагы болот. Бул жагы отункана экен. Мына ушунун бүт бардыгын сиздерге калтырып кетет экен. Бул жагы дагы отункана. Бул жагында болсо үй чочок жайгашкан. Эгерде той топур өткөрүп кала турган болсоңуздар, кеңир ушул жакта өткөрө бересиздер. Бүт бардык шарттары каралган. Бул жагында дагы бир кошумча кухнясы бар, бир бөлмө. Мына ушундай. Жалпысын айтканда 10 бөлмөдөн турган үй экен. Так, дагы кандай маалымат берели сиздерге? Коңшулары бүт бардыгы жакшы. Жакшы эле адамдар дейт. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $230 000 бааланды. Албетте эле содалашуу болот дейт үйдүн ээси. Эми өзүңүздөр дагы билесиздер. Айткан баасында эч ким сатпайт. Содалашуу болот. Өрөмүнө жараша түшүрүп беребиз дейт. Не демекчибиз? Ушундай Фуркаттын центринде, круговойдун жанында жайгашкан ушул таптаяр жер үйдү колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар.